Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Сиздер менен кимдин ким экенин бил долбоорубуз башталды. Ал үчүн бизде конокто акын Аз Айшембеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен бүгүн биз өлкө башчыбыз тууралуу сөз кылабыз. Макулсузбу? Макулмун. Анда биздин биринчи эле сурообуз мындай болсун. Көпчүлүктүн оозун тырмаган өлкө башчы жалда учкан учактар боюнча көз карашыңыз кандай? Эми ага көз караш болгондо асманга акча сапырбай адамдар менен миңдеген нурдагы өлкө башчылар учуп жүргөн эл менен жанында турган жолдошко жегенин кыргыз тең бөлгөн жактырбай кымбат жүргөндө анткени жөнөкөйлүккө эл көнгөн. Азыр токтосоңуз, ал деген биздин президент да. Президент болгондон кийин анан жөө жүрүш керекпи? Жарганат кылба чиркейде жөө жүрсүн деген киши жок. Жалдап учуп не пайда, жүрүшсө элдер иши жок. Капталдан чыгып жөн жерден көрбөсө жокту калк айтпайт. Көргөнүн сүйлөйт көпчүлүк, калк айтса демек калп айтпайт. Анткени ар кыйын менен алышып, алта жоону көргөн эл, ачка токтун айынан ак караны бөлгөн эл. Чекесин тосуп мылтыкка чегинип артка кайтпас эл, чычалатып көптөрүн чындыктан башка айтпас эл. Түшүнүктүү. Мынча болду. Эми кийип жаткан кымбат баалуу кийимдери боюнча эмне дейсиз? Ачка адамды каратып, алтындан болсо кийгениң, алданып жалт-жулт кооздукка акчага баш тийгениң, алтынды көрүп көптөрү адашкан баскан жолунан, калат кийин өкүнүп кеткенде оомат колунан. Адамдын жөнөкөйлүгүн сырттан карап билесиң, сырт эмес ичи кооз болсо сыйлап баш тийесиң. Азыркы учурда чындык айткандан көп адамдар коркуп калышты. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Чындык деген эмне өзү? Чымыратат беттерди, чыйкандай чыгып кууратат чычалатып бектерди. Чындыгында карасаң, чындык тилди курчутат, чыкса бирөө чындык деп коркутуп аны тынчытат. Чындыкты сүйбөс заман, чыгаанды үйбөс заман, акыры жок болоорун акылга түйбөс заман, баарысын көргөн заман, байлыкка көнгөн заман, өлтүрүп оңой эле өлүгүн көмгөн заман, адалдан алыс качып арамды ойлоор заман, акыйкатты айткан үчүн адамды тордоор заман, алсызды кордоор заман, акчага колдоор заман, кызматтын белгиси деп кыздарды зордоор заман, таанышсыз алсыздарды топтолуп талаар заман, туугандар учурашпай тиктешип калаар заман, турмуш деп байларыңдын таманын жалаар заман, туурасын айткан үчүн түрмөгө камаар заман. Мына ушундай болуп калды азыркы биздин заман. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.